Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарынан сатыла турган үй боюнча маалымат берем. Сиздерге так даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган көчө мына ушул жол Баткен шаарындагы Жибек жолу көчөсү. Жибек жолунан сиздер Баткен шаарынан Кызыл жол Кургабайдан түз бери карап келгениңиздерде бул жерде жолдун боюнда Баткен областык суу чарба башкармалыгы областык УОЗ жайгашкан. Дал ушул УОЗдун жанынан сиздер сатыла турган үйгө түз эле мына ушул көчөгө киресиздер. Бул көчө менен түз барсаңыздар сиздер Баткен райондук салык кызматынын ишканасынын имаратына барасыздар. Сатыла турган үй дал ушул салык кызматынын имаратынын жанында жайгашкан. Мен дарекке келип калдым, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул сиздер көрүп турган жаңы ремонт болгон Травертин менен жакшы ремонт болгон үй сатыкка коюлду. Мен сиздерге айткан салык кызматынын ишканасы тетигиз көрүп турган дарбазасы ачылып турган ишкана. Ишканадан бери бир аз эле жүрсөңүздөр жолдун боюнда мына ушул сатыла турган үй. Үйдүн ээси менин жанында суроолорго жооп алып берем. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, өзүң кандай? Жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, өзүң? Так, биз жакшы. Үйдү сатыкка койдуңуз? Сатыкка койдук. Бир мына караганда эле билинип турат, ремонту жаңы эле бүткөн окшойт. Мына жерлер карасаңыз, мына усталардын иштеткен материалдарын эмеси бар баары. Жыйнайсың. Бул үйдүн биринчи аянтыны сурайын дедим эле. Канча сотук жалпы? 6 сотук жерге жайгашкан. 6 сотук жерге жайгашкан, Узунду границасы ошондо нол баратадан болуп калабы же? Баратанын жак жагынан болуп калат. Бул жагырагынан болуп калат, Баратан бүткөн жеринен болуп калат. Мына ушул баратан бүткөн жеринен башталат границасы. Бул жагычы? Мына фундаменттен 1 метр жер. Мына фундаменттен бери 1 метр берки жагынан. Жалпы 6 сот. 6 сот. Ошондо бул кандай жалпы жерден бөлүнүп сатылып жатабы? Жалпы жерден бөлүп сатабыз. Жалпы жерден бөлүп сатылат. Документтери жакшыбы? Документтери бар, ошо бөлүп беребиз. Жакшы. Айтып кетсеңиз, бул үйдүн узун туурасы канча? Бул үйдүн узундугу 14 метр, туурасы 11 метр. 11ге 14 болуп калат. 5ке 1. Мына ак эшики бул топка деп коебуз, отчага турган эмес. Ак эшикти ичинен көрөбүз, Жидкий травертинди жасаттыңыз. Жасаттык. Мойши жидкий травертинби? Мойши жидкий травертин бул жаңы. Жаңы бүткөн мына. Урматтуу көрүүчүлөр, жаңы ремонт болгон үй, көрүп турасыздар, жидкий травертин менен болгон үй дагы жаңы салынган, подвал дагы бар экен, Бир комнатасы подвалдын жак. Үйгө кирип көрөйлү анда. Асты дагы бийик экен, подвал дагы бийик, жакшынакай. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, ремонт жаңы болгон үй, али эшиктери коюла элек. Эгер алуучу адамдар кызыксаңыздар, келесиңер мындай өзүңүзгө ылайыктуу, ыңгайлуу кылып туруп, ичин жасалгасын жасап, жакшынакай эшиктерди кое алсаңыздар болот. Демек, ошого сиз расчет алгансыз, ким өзүнүн фантазиясына карап, өзүнүн тандоосуна карап, өзүнүн фантазиясына жараша, тандоосуна жараша эшиктерди кое ала берет, Ичин неден болгон ремонт? Үстү гипсокартон, асты сынч бардык комнаталар. Мына азыр штукатурка болгон? Штукатурка болгон, Мынакей. Штукатурка болгондо улай шокту. Улай шоктан болуп, салкын болуп атат, ошого улай шок кылдык. Ичи тишинен болбойт. Улайдан шок болгон, ичи тиши. Стена неден болгон экен? Үстү кыршал. Жок, мына дуал, үйдүн дуалы. Кош сынчтан, Негизи Баткенде урматтуу көрүүчүлөр, кош сынчтан кылгандар жакшы. Мына биринчи комнатасын көрөлү. Бул комната кухняга ылайыкташкан окшойт, Мына суу кеткенге бүт баарына мынакей трубаларын койгон, тетиги жакта крышасынан дагы ачып коюптур. Эгер отоплениеге ылайыктуу кылсаң керек бул жагын. Кухнянын узун туурасын айтсак, 3,5 5 чыкпы? 4кө 3,5, 4кө 3,5 баки. Айнектерин караңыздар, пластиктен коюлгон жаңы айнектер, урматтуу көрүүчүлөр. Бул сиздер көргөн комнатасы кухняга ылайыкташтырып жасалган баки. Ички евро ремонтун өзүңүз кыласаңыз болот. Бул жагында санузел окшойт,
Мынакей суудун трубалары коюлган, септикке суу чыга турган кылып ыңгайлаштырып койгон санузел. Жакшынакай кафель менен жасап туруп, баняны душту жакшынакай кылып алсаңыздар болот экен. Үстү дагы ремонт болгон. Ортосу сиздер көрүп турган мынакей коридор. Так, бул жактагы комнатасын көрөлү. Бул жагыны детский комната кылса болчудай. İçkinin детский комнатасы. Ичкисин детский комната. Мынакей бул жагы ички тышкы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей балдардын комнатасына ылайыктуу. Узун туурасын айтып кетсек, 6га 4 чыгат. 6га 4. Так. Нол комната чоңураак экен. Канча чыгат бул узун туурасы? 5ке 3,5. 5ке 3,5 бар. 5ке 3,5 бул жагы 4ке 3 болуп калат ошондо. Кичинекейраак. 3,5 3,5 ичкиси, мына 5ке 3,5 Мынакей. Үйдүн ремонту жаңы болгон, туугандар. Эми түзгө киргенде мынакей зал, конок бөлмө. Бул жагы чоңураак, өзүңүздөр каалагандай жакшынакай евро ремонт кылып, сонун кылып ремонт кылып алсаңыздар болот. 2 айнек коюлган, пластик айнектер коюлган, жакшынакай. Асты мынакей полу стяжка болгон. Узун туурасын айтып кетсек, 7ге 4 болуп. 7ге 4, 7ге 4 мынакей, туугандар. Ушундай, жалпы 5 комната. Бул жагында мынакей карасаңдар, спальный комната кылса болчу да, спальный комната. Асты подвал, ошон үчүн пол болгон, Асты подвал экен. Ал эми мындан түз киргенде бул жерде топкага атайын место коюлган. Топкадан жакшы жери мынакей сыртка дагы эшикке коюлган. Топкасы отопление кылган да. Ушул жерге топканы кылсаңыздар болот. Эшик айнектери коюлган, ремонту жаңы болгон. Жалпы 11ге 14 өлчөмдөгү үй, туугандар. Үйдү жакшы кылсыз, ремонту жакшы болуптур. Жакында бүткөн, жаңы салынган. Кошунса болгон үй. Жакшы. Так, документтери жакшы, кызыл китеп бар. Жакшы бөлүп беребиз. Бөлүп жасап беребиз документ. Суу маселе кандай? Таза суу. Суу маселеси мына жерден тартып берсе болот, бак көпөр. Суудан проблема жок, негизи тартып берсе болот. Маселе жок. Таза суу, сугат суу. Агын сугат суудан, таза суудан маселе жок. Таза суу, сугат суудан эч кандай маселе жок. Мектепке жакын эле? Мектепке 300 метрдей бар. 300 метр болса, номер 3-чү мектепке барып кал, эми, Батмун жандагы. Мына жерден канал өткөн алдыбыздан. Каналдын үстү жагы. Каналдын үстү жагы. Мына сыртка чыкканда мына дарактарын көрүп турасыз, ошол жерде канал бар. Каналдын үстү жагында номер 3-чү мектепке барса болот. Мечит дагы ошол мектептин жанында, туугандар. Үйдү келтирипсиз. Басың канча дейсен? Биздин көрүүчүлөргө эң кызыктуу суроо ушул да. 4 миллион сурап атабыз. 4 миллион сом сурап жатасыз. Кем болобу? Сүйлөшөбүз. Жакшы клиент болсо жакшы түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Жакшы клиент болсо жакшы түшүп беребиз дейт туугандар. Кем болот экен, урматтуу көрүүчүлөр? Колдон чыгармаңыздар. Тез арада сүйлөшүңүздөр. Үй жаңы ремонт болгон, огород 6 сотук. Суудан маселе жок, кызыл китеп документтери жайында, баасы 4 миллион сом. Экрандагы телефон аркылуу тез арада байланышыңыздар. WhatsApp номерине, байланыш номерине чалып туруп тез арада байланышыңыздар. 4 миллион сом кем бар. Дарегин көрүңүздөр. Бизге рухсат. Рахмат. Үйүңүз жакшы инсанга насип кылсын. Рахмат. Ушу Баткен шаарында дагы жаңы үйлөр көбөйө берсин. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Ушул үйдө алыңыздар. Мен жыйынтыктайм.